Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев Кыргыз-Түрк Манас университетинин ишмердүүлүгү менен таанышты. Бул тууралуу министрликтен билдиришти. Төрөбаев окуу жайга агро өнөр жай комплекси үчүн адистерди жана кадрларды даярдоо боюнча окуу жайдын ишмердүүлүгү менен жакындан таанышуу максатында барды. Сапардын жүрүшүндө министр заманбап лабораториялар менен жабдылган инженердик факультет, табигый илимдер факультети, ветеринария факультети жана агрардык факультеттин ишин көрүп чыкты. Бул жерден студенттер тамак аш жана химиялык инженерия, биотехнология, ветеринария, өсүмдүк өстүрүү, биология, өсүмдүктөрдү коргоо жана айыл чарбасынын туруктуу өнүгүүсү үчүн маанилүү болгон башка багыттар боюнча билим алышат. Бакыт Төрөбаев окуу жайдын эмгек жааматы студенттерге министрликтин негизги 5 багыты боюнча маалымат берип, илим жана билим алмашуу агрардык секторду өнүктүрүүнүн негизги факторлорунун бири экендигин баса белгиледи. Жыйынтыгында ал илимдеги жаңылыктарды практикалык тармакка киргизүүдө өз ара кызматташуунун маанилүүлүгүн белгиледи.